Ассаламу алейкум. Достор, ушул үй сатыкка чыгып атат. Азыр кенен маалыматын беребиз, дарегин айтабыз. Дарегибиз Көк Жаңак шаары, Манас шаарына 28 км алыста жайгашкан. Горький көчө достор. Сүйөркулов көчөдө жайгашкан. Мынакей Сүйөркулов Рыспай көчөсү достор. Ушул Горький көчөдөн 200-250 метр барганыңыздарда сатылып аткан үйгө жетесиздер. Бул жерде жаңы сатылган мечит жайгашкан. Манас шаарына ушул жаңы асфальт менен түшүп кетесиздер. Мектеп, садик, магазин бүт шаарыбыздын борбору ушул жак менен барасыздар. Достор, анда үйдү тааныштыралы. Мынакей Сүйөркулов көчө. Бисмилла. Киргенде эле сол жакта 2 бөлмөлүү кухня бар экен, ушул жактан баштайлы тааныштырып. Бул жак кадимки лайдан жасалган. Жылуу печкалары бул жакта, кухонный немелери, холодильниктер бар экен. Анча-мынча эмеректери бул жакта калат. Анча-мынчасын алып кетет экен. Ал жакта 2 бөлмөлүү кухня. Достор, жердин аянты 6 сотых, кызыл китеби бар, мыйзамдуу, бүт бардыгы жайында документтери. Бул жакта чоң үйүздү тааныштырсак, бул 2 семья жашай турган илгерки барачный типтеги финский үй жыгачтан жасалган, жылуу. Ар жагында коңшу, бул жагында булар жашайт. Үйдүн баасы 2 миллион 800 миңге коюлду. Дагы түшүп берет экен, содалары болот. Бул жакка номерлерди калтырабыз, ээси менен кенен маалыматтарды аласыздар. Биз бербеген суроолорду ээсине берип маалымат алып алсаңыздар болот. Анда чекеден көрсөтүп маалыматты берип баштайлы. Бул жер киргенде эле эшигин алды экен, стяжка. Бул жакта суу кирген, свет бар. 1-2 жылдан бери эч ким жашабайт атат дейт. 2-3 жыл болуп калды дейт. Киргенде эле прихожий, бут чечкен жай. Бул жер коридор экен. Bir bölme. Бул жакта дагы топка бар экен, печка. Кийинки бөлмө. Бул жер дагы мындай конок бөлмөсү экен, киргенде эле. Бул жактагы мындай балдар бөлмөсү. Детский комната 3x3, 3,5. Зал, кийинки бөлмөбүз. Бираз мындай шубактары түшүп калган. Илгерки контрамарка деп коебуз, ушундай печка бар экен бул жакта. Потолокторуна жыгачтан бир дуал жылуу шуба алган, ичи болсо жыгачтан финский. Паровой отопление бар экен, терезелер жайгашкан. Кийинки бөлмөбүз бул спальный бөлмөсү, жатак бөлмө. Бул жактагы бир 4x4. Бираз ремонт кылыш керек экен үйдө. Сыртынан көрүнүшү негизи бираз актап сырдап ремонт кылып жашаса болот. Бираз ремонт керек экен. Бул жакта болсо навестери, ал жакта сарайлары бар экен. Бул жак отун навес, бул жактары 2 кабаттуу 2 этаж сарай. Бул жагы койгана экен. Бул жак бөлмө, бул жак малгана. Мондай навес, мал жанды кармаганга бираз шарт бар. Ал жакта бир бөлмө мал кармаганга. Бул жак огород, баня, бул жак очоккана, тооккана, тандыр бул жакта жайгашкан. Жаткана бул жакта. Огород бул жак экен да, баке, Бул жакта кенен огородко место бар экен. Бул жака негизи чоң там салса да болот экен, бул жака mo сарайларды алып, могул жака кеңири бул жакка каратып, чоң проектте үй салса болгудай экен. Түз воротадан эшикке бул жерге чейин автоунаа келет экен. Кенен кайра чыгып кетет экен бурулуп бул жерден. Узундан жайгашкан экен участогубуз. Бул жак тооккана, очокканалар бул жакта жайгашкан. Бираз оңдоп түзөп, иреттеп жашаса болот мынакей. Союздун бышык үйү мынакей. Көрүңүздөр. Даяр үй издегендер, акырындык менен кийин ремонт кылып жашай берем дегендер көрүңүздөр. Бул жак жол тарап, бар отак, кухня киргенде эле бул жакта жайгашкан экен.